биринчи кезекте сөзүмдүн алдында мен алдына ыраазычылык билдирип кетким келет биздин саламаттык сактоо министрлигине, улуттук госпиталдын жетекчилигине, мына азыркы келген дарыгерлерди жетектеп келген экспедициянын башчысы Токтобек Мырзакуловичке, жалпы ушу бүгүнкү келип биздин элдин ден соолугун текшерип жаткан врачтарга мен өзүмдүн атымдан, жалпы элибиздин атынан иштерине ийгилик каалап, ар дайым ушундай саламаттыктын сактыгы үчүн күрөшүп жүрө беришин, дагы кыргыз элине көп улуттун ден соолугун чыңоодо көптөгөн жумуштарды аткарышына тилектеш болот элем. Рахмат. Андан кийинки айта турганым, ушу тоолуу айылдын арасында ушундай обследование өткөрүп, текшерүүдөн өткөрүп, ар бир адамдын мүмкүнчүлүгү жок. Ушу Бишкек шаарына барып жанагындай аппараттардан өтүп, ушундай адис өзүнүн жумушун жакшы билген врачтарга барып көрүнүшкө финансылык мүмкүнчүлүгү жок болуп калат. Жолдун алыстыгы. Мен ойлойм, мына ушул караван деген экспедиция ушунун уюшулганы абдан жакшы замандын учурдун талабы деп ойлойм да. Элге бул дагы кызмат көрсөтүүнүн дагы бир жакшы жөрөлгөсү да, өбөлгөсү. Элдин жанагындай чөнтөгүнө кичине жол кирей кеткен жана башка бир төлөмдөр чөнтөгүнө алып атат. Мына бекер баардык эмен диагноздорду коюп атасыздар. Ушу мындан кийин дагы ушул жумуш кайталанып турса деп каалар элем. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик болсун.